Массалык маалымат каражаттары үчүн сот процесстерин чагылдыруу өтө кылдаттыкты талап кылып, ар бир айтылган маалымат толук тактоодон өтүүсү керек. Тилекке каршы айрым учурда журналисттер шалаакылыкка жол берип, туура эмес маалыматтар орун алып келет. Маселен, шектүүнү айыпталуучу деп, же соттун чечими чыкканга чейин эле кылмышка шектелип жаткан жарандын аты жөнүн айтып, кылмышкер деген учурлар кездешет. Бул журналисттин катасынан улам айрым жарандар жапа чегип калышы мүмкүн. Ошондуктан журналист менен сот тутумунун байланышы бекем болуп, бирге иш жүргүзүү зарыл. Конференциянын жыйынтыгында журналисттер сот процесстерин туура чагылдырса, анан басма сөз катчылар менен тыгыз байланышып туралы деген максатта эле ошо ишибизди жакшырталы, сот системасынын ачык айкындуулугун жакшырталы деген максатта өткөрүп жатабыз. Ысык көлдөгү аймактык журналисттерде андай көйгөйлөр деле жок. Кээде Бишкектеги информ агентстволор туура эмес чагылдырып коюшу мүмкүн. Мисалы, башка Ысык көл райондук сотунда болуп атса, башка сот айтып коюшу мүмкүн. Өткөрүлгөн конференциянын максаты сот процесстерин туура чагылдыруу болуп саналат. Иш-чарага Бишкек шаарынан медиа эксперт, журналисттерге карата болгон даттанууларды караган комиссиянын төрагасы Марс Түлегенов жана өлкөнүн ар аймагындагы жергиликтүү журналисттер катышышып, соттук жараяндарды туура чагылдыруу багытындагы бир катар суроо-жооптор жаңырды. Соңку мезгилде кандайдыр бир мыйзам, анан адап ахлак, же башкача айтканда этикалык кодекс менен журналисттердин өздөрүнүн ортосундагы эки тараптык эмес, үч тараптык чаржайыт байланыштар орун алып калды десек болот да. Болгондо дагы ал байланыш эмес, ошол чаржайыттын байланышы деп айтууга болбойт да. Анан бул жагынан анча мынча жакшына бир кандайдыр бир жакшы мисалдар менен бирге өтө терс көрүнүштөр дагы орун алган. Онлайн конференциясынын өзгөчөлүгү ар бир берилген суроого эксперттер дароо жооп берип, журналисттердин бири-бири менен тажрыйба алмашуусуна шарт түзүлөт. Нейтралдуу көз караш менен бир катар ойлор ортого салынып, талкуу жүрдү. Ал эми облустук сотунун басма сөз катчысы мындан ары дагы бир катар иш-чаралар уюштурулаарын белгилеп, биргеликте иш жүргүзүүгө журналисттерди чакырып өттү. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.